сулуулук дүйнөнү сактайт деп айтылган кеп жалпы коомчулукта кеңири колдонулуп келет. Учурдун талабына ылайык ар бир чөйрөдө өзүнүн сулуулугу жана маданияты болору бышык. Андыктан жаз келиши менен Кыргыз Өзбек университетинин студенттери тарабынан уюштурулуп даярдалган Ошемсу 2017 периси Рыспай Абдыкадыров атындагы филармонияда кызуу башталуу менен жалпы студенттерге шык берип турду. Мен тарих филология факультетинин атынан чыгып атам. Мени ошол факультеттин жалпы жамааты ишеним көрсөтүп чыгарганы үчүн буюрса бул жең мелдеште мыкты жеңишке жетишем деген ойдомун. Негизинен менин максатым бул жерде жаштарга тарбиялуулукту көрсөтүү. Мен аракет кылып жатам, ар бир сынактын ар бир турунда мүмкүн болушунча быйылкы жылыбызга байланыштырып, адеп, ыймандуулукту, тарбиялуулукту чагылдырууга аракеттенип жатам. Сынак кызуу башталып, зал ичи шаң менен коштолуп, ар бир катышуучуга дем күч берип турду. Ал эми сынакка катышкан перилер өздөрүнүн таланттарын көргөзүшүп, айымдардын арулуулугун, сулуулугун даңазалап, көрүүчүлөрдүн көңүлүн көтөрүп турушту. Ар бир көргөзүлгөн сынактын тапшырмаларынан кийин баалар коюлуп, калыстар тобу кемчиликтерди, жетишкендиктерди айтышып, жаштардын келечекке болгон кадамдарын туура багытка үндөп жатышты. Күзгүсүн мындайча айтканда, сиздердин университетиңиздерди тааныта турган, мындан кийинки конкурстарга катыша ала турган адамды тандашыбыз керек да. Сынак жогорку деңгээлде уюштурулуп, окуу жайдын ар бир тайпасынын катышуучулары өз өнөрлөрүн чеберчилик менен аткарып, келген конокторду кайдыгер калтырбоого аракеттеништи. Негизинен бүгүнкү болуп жаткан иш-чараны биз көптөн бери күтүп жүргөнбүз. Бул аябай биз үчүн жактуу, студенттерге бул иш-чара аябай жакшы өтүп жатат десек жаңылышпайбыз. Перилер сынагынын жыйынтыгында Ошемсунун периси аныкталып, уюштуруучулар тарабынан ысык көлгө эс алуу үчүн жолдомолор берилди. Жана башка перилерге кызыктыруучу белектер ыйгарылып, сынак жакшы маанайда жыйынтыкталды. Ошемсу периси негизинен биз демөөрчүлөрдү ар тараптан алганбыз. Эң негизги демөөрчү болуп бул өзүбүздүн ректорат болду. Себеби биздин Атайын жаштар комитетинин фондунан акчалар биринчи орунга 3000, экинчи орунга 2000, үчүнчү орунга 1000 сом коюлду. Ошол эле катарда Атайын бизде билесиздер, Гений такси фирмасы бар. Ошол биринчи орунга калаган курсуна бекер окуу, ал эми экинчи орунга 1 айлык акысыз жүрүү болуп берилди. Ал эми үчүнчү орунга өздөрүнүн билектерин берилди. Ошол эле катарда дагы башкача демөөрчүлөрүбүз биздин өздөрүнүн кызматтык эмелерин пайдаланушы, өздөрүнүн баягы салондордон, барка дизайн борборлордон өздөрүнүн ар кандай 500 сомдук, 1000 сомдук сертификаттарын талап кылып атышты.